Балыкчы шаарындагы Бактылуу эне кризистик борбору 2021 бери иштейт. Борбор бардык аймактардагы аялдарга колдоо көрсөткөндүктөн ага кайрылгандардын саны өсүп жатат. Мисалы, жаңы ачылган жылдары бир жылда 80 аялга ар тараптуу колдоо көрсөтсө, 2022 жылы 92, 2023 жылы 114 айымды колдошкон. Борбор айымдарга психологиялык, юридикалык жана социалдык жактан жардам беришет. Биздин кризистик борбор негизи 20 аялга балдары менен камсыз кылчу орундар бар. Ичинде бардык шарттары каралган. Көбүнчөсү сабак алып келишет. Мындай психологиялык көп дагы жабыркашат да. Бул психологиялык да биз маани бербей атпайбызбы азыркы учурда, бирок психологиялык зомбулук бул адамды даже өзүнө кол салууга чейин алып барат да. Буга аябай мындай басым жасап, психологдорду иштеп, ал аялдын үстүнөн жардам көмөктөшкөнгө аракет жасайбыз да. Эми баягы шартына жараша да, баягы кризистик борбордо айрым кризистик борборлор баягы бир айга чейин эле кабыл алып атышпайбы, 20 күн, 25 күн, биз деген 3 айга чейин да баягы толук күйөөсүнөн ажырашып, толук зомбулуктан чыгып кетүү максатында иш алып барабыз да. Жанагы сотко чейин сопровождение деген бар. Юрист ошол алиментин да чечүү максатында, ошондой эле жанагындай үй талашуу, мүлк талашууларын да чечүү максатында биз толук иш алып барып, толук кандуу комплекстүү жардам көргөзөбүз да айымдарга. Кыргызстандын башка аймактарынан айымдары социалдык камсыздандыруу министрлиги аркылуу келишет. Бактылуу эне кризистик борбору бир учурда 20 аялды батырат. Мындан тышкары борбор ата-энесинен же жакын туугандарынан кордук көргөн балдарды, мигранттын балдарын кабыл алышат. Өзүнө кол салып жакын эле бир ай толук болду элек окшойт. Ошо күйөөсү ошончолук психологический, анан физический дагы башын жарып, башын таңып алып келип ушул кабинетке мейрамынчы. Анан ошо бир туугандар менен эле жүрүп, мен больницага жаткырып берейин деп эле барып, больницадан эле өзүбүздүн жаныбыздан эле качырып ийдик да ошол келиндичи. Анан издеп эле ошол аякты телефондордон албай атып, анан аякты сөзү ошол келини чалса алып көлдөмүн дептир. Анан көл жактан издеп таап барып, бир апалар кармап калыптыр, ошо аркан жип сатып алыптыр жаңы. Ошону качелянын илген жерине илип, астына откан жерден кармап калганбыз. Аябай үрөйдү учурган эме болгон. Кадимкидей ошол жерден мен дагы өзүмдү жоготуп ала жаздагам да. Бир аялдын болсо дагы өмүрүн сактап калганга биз жардам көмөктөшүбүз керек да. Бактылуу эне кризистик борборунун жетекчиси проекттеринин токтоп калганына карабастан борборду жаап салбай, зомбулукка кабылгандарга ар тараптуу колдоо көрсөткөнүн улантууда. Ага чакан ишкерчилик менен алектенгендер жана жөнөкөй адамдар тамак аш, балдардын жала аягы сыяктуу эң керектүү нерселер менен камсыздап келет. Бул жакка кайрылган айымдар 3 ай бою ал жерде жашап, психологиялык, юридикалык жардам ала алышат.